Кыргыз Республикасынын Маданият маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин колдоосу менен Кыргызстан сүрөтчүлөр союзу тарабынан биринчи жолу уюштурулган графика жанры боюнча кайра жаралуу долбоору Эмен багы галереясында жыйынтыкталды. Азыркы учурда бизде маданият тармагындагы искусствонун бирден бир чоң бир маанилүү багыты болгон сүрөтчүлөр багыты бул багытында колдоо өзгөчө министрлик тарабынан деги эле мамлекет тарабыбыздан болуп атат. Өздөргө белгилүү болгондой дүйнөлүк бийиктиктин оңгу жол боюнча биздин президентибиздин жарлыгы бар. Мына ошонун алкагында мына бүгүнкү биз көрүп жаткан жана иш-чаранын жыйынтыктоочу этабына келип отурабыз да. Бул деген кайра жаралуу деп жана сүрөт искусствосунун ичинен дагы бир топ көптөн бери улантылбай калган графика тармагындагы иш-чара боюнча мына бүгүн биз көрүп тургандай орун алып атат. Бул жолунан бизде ушул маданият министрлиги тарабынан бул мезгилге чейин сүрөтчүлөр багытына 20 миллиондон ашык акча бөлүнүп берилди. Анын алкагында бир топ ушундай конкурстар болду, иш-чаралар болду. Мына бүгүнкү бул жактан даяр болгон биздин сүрөттөрдүн бардыгы тең министрликтин балансына өткөрүлүп берилип, биз дагы Кыргызстан боюнча музейлерге ушул сүрөттөрдүн баарын тең таркатып бермекчибиз. Сүрөт искусствосунун графика жанры боюнча катышуучулар өз эмгектеринде Кыргызстандын табиятын, маданий баалуулуктарын, каада салтын, ошондой эле коомдук жана руханий турмушту чагылдырышкан. Негизи бул көргөзмө ошо бир жылдан бери даярданып келе жатат. Долбоору министрликке бергенбиз. Быйыл ушул министрлик жылда бөлүнүп аткан акча бар, ошо президенттин указы боюнча. Ошо быйыл ошо графика бөлүмүнө акча бөлүнүп берилген. Анан быйыл ошону бир мындай мамлекеттик деңгээлде бүт областтарда камтып, ошол Каракол шаарында симпозиум өткөрсөк деп ошол долбоор жазганбыз. Ошол долбоор болуп, мына буюрса бүгүн көргөзмөсү ачылып отурат. 31 адам катышты. Анын ичинде ошол канча жылдан бери ошо солгундап келаткан истамп деп коет. Ошол жагы графика жааты кичине солгундап келаткан. Ошон үчүн баягы көргөзмөнүн атындагы жаңылануу, кайра жаралуу деп ушундай көргөзмөнүн атын коюп, ушул көргөзмөнү ачтык. Эми буюрса бул мындай айтканда кадам жаңы. Эми алдыда баягы далай жакшы чыгармалар жаралат деген ойдобуз. Кайра жаралуу долбооруна Кыргызстанда жалпы 31 сүрөтчү катышкан. Графиканын эстамп басма түрүндө иштешип, алардын эмгектерине баа берүү үчүн сүрөтчүлөрдөн, музейдин өкүлдөрүнөн атайын комиссия түзүлүп, катышуучулардын мыкты эмгектери үчүн ырасчылык баракча жана акчалай сыйлыктар берилди. Анан мен өзүм специалист декоратор болгондуктан графикага жакыныракмын чындап. Бизде дагы менин устаттарым, окуучуларым дагы белгилүү сүрөтчүлөр, график Мес Хайдарович, Черновок деген, Мюллер, Карл Карлович, эң жакшы график агайлар окуткан. Ошол тууралуу кызыгым калган жок. Живопись менен заниматься этип жүрдүм. Аны Жалал Абадта, мектепте, студияларда бүт графика, макет боюнча агай болуп жүрдүк. Анан бул долбоорго мен чакыргандан аябай кубанычтамын. Ушул менин эски графикти анан эске алып, анан бул графика деген мындай да, кыска түрүндө айтып кетсем, графика бул бардык сүрөттүн основасы да. Графика өнүгүп атат, бирок традиционный нукура классикалык түрлөрү өтө кыйындыкта да. Неге десеңиз, анын азыр компьютерный графика болуп, компьютер өнүккөндөн бери графикага компьютер болгондон кийин компьютерный графика өнүгүп кетти да. Бурунку биздин линогравюра, афорт деген графиканын түрлөрү унутулуп калды да. Негизинен булар боган көп материал керек биринчиден, экинчиден оган өзүнүн станоктору керек да. Ошолор жок эле, жоктун касы болуп атат бизде ошондуктан бул долбоор өтө жакшы болду. Бүгүнкү көргөзмө Кыргыз Республикасынын Маданият маалымат жана жаштар саясаты министрлиги, ошондой эле Сүрөтчүлөр союзу коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулуп, тандоодон өткөн 100дөн ашык чыгармалардан түзүлгөн сүрөттөрдүн топтомунан атайын көргөзмө уюштурулган. Атайын долбоордун максаты алыс каймактагы областтагы сүрөттөрдү колдоо үчүн ар бир областтан 2ден сүрөтчү регистрацияга катталышкан. Андан да көп катталышкан. Эми ошонун ичинде регистрациядан тандалып, бир 30дай киши, 30дай сүрөтчү Каракол шаарындагы планерге барып катыштык. Андан кийинки этап Бишкек шаарындагы эстамп түрү деп коет. Бул басма түрү, графиканын басма түрүндө иш алып барышты.
графиканын кайра жаралуу долбоордун аталышы айтылгандай, бул графиканын эстам түрүнө байланыштуу да. Анткени азыркы убакта унутуп калган ошол басма түрү унутулуп баратат. Ошону кайра жандандырыш үчүн биздин сүрөтчүлөр жакшы чыгармаларын аткарды деп ойлоймун.